Ош шаарындагы Касымбеков көчөсүндө жайгашкан Ак Мөөр жатаканасын бошотуу боюнча соттун чечиминин аткарылышы бүгүнкүгө белгиленип, тийиштүү кызмат өкүлдөрү жашоочуларды чыгарууга келишти. Буга каршы болгон жашоочулар жатакананын алдына топтолуп, нааразычылык акциясына чыгышты. Биз деле кыйналып кеттик. Бир нормально жашай албайбыз. Выселение дегенде 2 күн уктабайбыз. Мына ушуну үйдүн атынан канча адамдарыбыз өлүп кетти, канчаларыбыз кыйынчылыкта жүрөбүз. Барыптыр 42 миллион деп, ага биздин алыбыз жетпейт да. Эми 20 миллионго алайлы десек, ага дагы көнбөй атышат. Эми мынантип эле 2 күндөн биринде келип выселение кылып атат. Жашоочулар тийиштүү кызмат адамдарын имаратка жакын киргизбөөгө аракеттеништи. Ал ортодо жатаканага ээлик кылган Ибайдилла Бидиновдун адвокаты жашоочуларга жолугуп, ороз айында күчтөп чыгаруу аракети токтотулганын айтты. Bunun möhleti бүтүп калган. Мажбурлап чыгарып Ак Мөөр жатаканасы 2008-жылы 2 рет аукционго коюлуп, биринчисинде имаратты эч ким сатып алган эмес. Экинчи жолу сатыкта Ибайдилла Бидинов 4 миллион 639 миңге сатып алган. Аукцион мыйзамсыз өткөрүлгөнүн айткан жашоочулар азыркы ээсинен жатакананы кайра сатып алуу боюнча бир чечимге келе албады. Анткени Ибайдилла Бидинов жатакананы 42 миллион сомго баалаган. Ак Мөөр жатаканасы коррупциялык схемалар менен сатылып кеткен. Булардын жумушчулардын укуктары эскиге алган эмес. Булардын алды 30 жыл, аркасы 2 жылга чейин ушу текстиль ишканасында катардагы жумушчу болуп иштешкен. Ошолордун жолдомосу менен келип жашаган. Мыйзамсыз жолдор менен сатылгандыгына байланыштуу Ош шаардык соту дагы буларды мажбурлап чыгаруу боюнча аракет боюнча соттун чечими чыккан. Бул соттун чечими негизсиз жана мыйзамсыз. 2010-жылы Ош шаардык соту тургундарды жатаканадан чыгарууну чечкен. Жогорку сот 7 жылдан кийин шаардык соттун чечимин күчүндө калтырган. Тапшырманы аткаруу үчүн Ош шаардык сот аткаруу кызматы жашоочуларды бир нече рет үйдөн чыгаруу аракетин көрүп келет. Ал эми жатакананын ээси интервью берүүдөн баш тартты. Биз бул жерге чыкпаган себебибиз биздин бул жерге жолдомо менен киргенбиз. Бирок жолдомобуз убактылуу жолдомо болгон. Ошо маалда бул документ болгон да бизге жолдомо. Мына общежитияларды сыйгаштырып, приватташтырганда бизди сыйгаштырып ошол жака убактылуу жолдомо менен киргизген. Эми азыр убактылуу жолдомобузду жокко чыгарууда. Шаардагы Ак Мөөр жатаканасынын жашоочулары ушул эле жылдын 27 мартында ачкачылык жарыялаган болчу. Сот аткаруучулар жатаканадан чыгып кетүү чечимин аткара баштагандан кийин жарыялаган. Ажыбай Пайздин уулу, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.